Gülüp durmalısın. Ben ayıptan öyle finansal hazırlıkta oluşmaları mı? Elimizde öyle gidecek. O şol bizde hayran olsun bulağı siyer olmaz. Sizge buz verip durmalar. Ağızda oturan, şuraya oturanların bir faiz ağızda olup çıkanlar boş gerek ciddi arasında barına kovukta alanlar ağızlarından da olsunlar bir günü kızalmasın, nizamsızlıkta bir günü ileysin, çoğulsun yığılsam geçip sırasam mı, cılsam mı deyip şunday bir oylar gelip de arkanday oylar gelip ana şunday bir şunday bir jaman günler birinde var duh düşüp kuran günlerinde жаңалықтар болып қалды деп ağızda біреулер бұлақтар да жаңағы телевизор ана бұл бір қарне бір митингтен кейін милиция сүйреп барады ана ушундай бір жеңім келді дейсіз ушундай жеңім келді да ушул нерсе тез керісінше маған күш берді да андай жерде болар мен не жұмыс керек мен ошодан кейін ошол немеден кейін ошол окуядан кейін ешбір ой келген жоқ не қылайын ешкім сұрасам да күнөө жокпосудағы ойыма алсам ба деген бир гана ошондой ой келген жок бұл силердин алдыңардағы биздин жоопкерчилигибиз болду да жооптуу болду силердин алдыңарда силер бизге ишенип турсаңар биз кысылмаган жокпуз ошон үчүн силерге бул жагынан дагы чоң рахмат анан дагы бул жерде айтылып атпайбы жакшы сөз айтылып кетти да биз оны айылда салдай отурдук бул жерде 1 жыл 8 ай отургандар бар да селодо ошончо убакыт бакыты бар бизде биз аз келгенсип баарыбыз бир 10 кишилик камерада отурабыз ошол 10 кишинин бакыты бар ар бир камерада канча деген адамдар болот мындай зоона алган деп айтсак болот да анан кийин мындай белгилеп айткым келет телевизор көрүп жана жогорку кеңештин жыйындарын карап отурганда ушу ай сейил күнү айтам өткөн деп бүдөсүндө айтса экен депчи анан бир күнү матбугат жарылды деди бирок өзгөргөндүр тоо келишип кылды пулдукка калды анан бир мезгилде көрсүнбөй байкеңиз келип жарылды анан кийин колго телефон түшкөндө карайбыз фейсбукта анан ким бизди колдоп атат деп ошол нерсе андан керек болот экен мындай суу ичкенде керек болот экен да карайт экенсиң ошол себептен баягы бирөөнүн башына ушундай бір түшкөндө бирибизге колдоп кичинекей бир сөз аябай жазып туралы бул аябай маанилүү укукта калган адамдар үчүн бул абдан маанилүү да анан улам Эльмира Бечева агенттиктер короюлатты өзгөрүп кетти ошо биз көрүп ансакта бизди корогондор дагы өзгөргөн келишимге салган укукта калган азыр дагы сотто Эльмира апробацияда жүрүп көпчүлүк ошондой бир түшкө түшүп калган биздин небесине айылсан ал үчүн дагы силерден бир кечирим сурап кетким келет да абдан сыйлыктанам бизди колдогонуңарга коркпостон бизди колдогонуңарга бирок ошол менен бирге ушул учурдан пайдаланып силердин алдыңарда дагы кечирим сурап койгум келет да силер дагы биздин айылыбыздан ушундай бир жамандык нерселерге түшүп болуп калдыңар баарыңарга рахмат жакшылыгыңарды эч качан унутпайбыз анан кийин бул жерде айтылып атпайбы болбосун экинчи окуя болбосун депчи мен артамдагы колдоп турду көрдүңөр антип колдоп турду улам ютубка чыгарып атты бирок бир күн айтты да кызым сандырабызда түрмөгө түшкөн киши жок болду сен сажабыз бузуп койду деди көрдүңөрбү антиге кандай сезип турат да ушул мыйзамсыздык адилетсиздик болгончу бирок ошондо дагы саждан таза болсо экен шуурунда эшикти отурмаса экен сен сажаганда мен эмне дейишим бар мен силерге дейишимге кызыгамын да сажаганга жазбайм да деп койдум да ошондой кутулдук анан эми бул саясатта жүргөн адамдар баардык нерсеге даяр болуш керек биз мисалы айта албайбыз азыр болду корктук сөндүк саясатты жыйнашырдык деп айта албайбыз биз дагы эле мамлекетте болуп аткан процесстерге катышып эмес буга чейин эле катышканбыз эч качан бийликти басып алабыз деген эмеспиз кандай мыйзамдуу негизде катышып келсек жаады ошентип катышабыз деген айырмалашып ниетибиз эми мага үчүн айтып көрүң булар чоочонот болсо эми сорок болот